Саламатсыңарбы балдар? Жаз гүлүндөй жадыраган маанайың, ачык болсун ар убакта ар дайым. Ата-эненин мээримине бөлөнүп, сый-урматта жүрө бергин ар дайым. Балдар, бүгүн биздин сабат ачуу сабагыбыз болот. Карагылачы, сырттагы жылуу аба ырайына карабастан, Айгүл жылуу кийинип алып кайсыл тамганын алдында жашынып турат. Азаматсыңар балдар силер, бул Ш тамгасы туура таптыңар. Демек бүгүнкү сабагыбыз Ш тамгасы жана Ш тыбышы менен таанышабыз. Ш деп айтууда үнүбүз тоскоолдукка учурап, каткалаң үнсүздү туюндуруп турат. Бул кайсыл канаттуу? Шумкары. Шумкар деп айтууда сөздүн башында Ш тыбышы катышып жатат. Шакек. Шаркыратма. Айгүл менен Асан шахмат ойноп жатат. Шахмат деп айтууда дагы Ш тыбышы сөздүн башында катышып жатат. Эмне күйүп турат? Шам. Ш тамгасынын артында эмнелер турат? Шаары. Шарлар ар түрдүү түстө берилген. Шар деп айтууда дагы Ш тыбышы сөздүн башында катышып жатат. Силер Ш тамгасынан башталган кандай сөздөрдү билесиңер? Турмуш тиричилигине байланыштырсак дагы Ш тыбышын биз тапсак болот экен. Бул эмненин сүрөтү? Шкаф. Шкаф Ш тамгасына окшошуп турат. Сууда эмне сүзүп жүрөт? Кеме. Кеме түтүкчөлөрү дагы Ш тыбышына окшош экен. Анда силер менен оюн ойноп көрөлү балдар. Кайсы сүрөт Ш тамгасы менен башталган? Жөжө, шоколад, ит. Жөжө деп айтууда Ш тыбышы барбы? Жок экен, азаматсыңар. Ит деп айтуудачы? Жок экен. Демек, силер жакшы көргөн шоколад деген сөздө Ш тыбышы катышып жатат. Шабдалы, дарбыз, алма. Алма деп айтууда сөздүн башында, ортосунда, аягында Ш тыбышы барбы? Жок экен, азаматсыңар. Дарбыз деп айтууда сөздүн башында, сөздүн ортосунда, сөздүн аягында жок экен, Ш тыбышы. Демек, шабдалы деген сөздө Ш тыбышы бар экен. Бул Ш тамгасынын жазылышы. Ш тамгасынын төмөндөгүдөй сулуу элементи менен жазып көрөбүз. Демек балдар, ушундай тартипте мага сулуу кылып элементи менен жазып, шашылбай жазып мага жөнөткүлө. Бүгүнкү сабакта эмнелер маанилүү болду? Кайсы тамганы жазууну үйрөндүңөр? Кайсы жаңы сөздөрдү үйрөндүңөр? Ш тыбышы кандай тыбыш экен? Суроолорго жооп беребиз. Анда бүгүнкү сабак силерге жаккан болсо, кубанычтамын. Кийинки сабакта көрүшкөнчө
Саламатта калгыла.